Салам кыздар, бүгүн спринг роллу жасайбыз. Конокторуңуздарды таң калтырып, тамшандыра турган өзгөчө даамдуу закускалардын бири. Бизге тооктун төшети керек. Тооктун төшетин ортосунан бөлүп, узун кылып турайбыз. Өтө ичке эмес, өтө калың эмес. Мына видеодо көрсөтүлгөндөй. Негизи спринг роллдун жасалуу түрлөрү абдан эле көп. Ичинде толтурмасын ар кандай кылсак болот. Бүгүн сиздерге бир гана түрүн көрсөтүп бермекчимин. Тоок нетин турап алгандан кийин бир аз туз, кара мурч, кызыл калемпир, паприка жана ошондой эле соя соусу менен бир аз сарымсакты майда сүргүчтөн өткөрүп кошобуз да баардыгын жакшылап аралаштырып 20-30 мүнөттөй маринадтап тыныктырып коебуз. Ага чейин башка азыктарыбызды даярдап алсак болот. Жерде тооктун этинин ордуна бышкан балыкты да кошсок аябагандай даамдуу болот. Эгер сизде мүмкүн духовкага бышкан форель же болбосо башка деле балыктар болсо жакшылап тазалап эттин ордуна кошсоңуздар болот. Эми табага бир аз өсүмдүк майын куюп, тооктун этин салып, бышканча кууруп алабыз. Тооктун эти тез эле бышат, андыктан 7-8 мүнөттөй тынбастан улам аралаштырып, баардык жагын тегиз кылып кууруп алабыз. Тооктун эти жумшак, ширелүү болуш үчүн убагында оттон чыгарып алышыбыз керек. Эгерде ысык табанын ичинде калып калса же болбосо көбүрөөк отто кууруп койсок, кургак болуп, катуу болуп калат. Андыктан убагында оттон чыгарабыз. Жашылчалардан бадыраңды, кызыл таттуу калемпирди узун кылып ичке турап кошсок болот. Ошондой эле сабизди дагы сүргүчтөн өткөрүп кошсоңуздар болот. Көк чөптөрдү колдонсок болот жана салат жалбырагын дагы кошобуз. Эң эле негизги азыгыбыз бул албетте мына ушундай күрүчтөн жасалган кагаз, рисовая бумага деп аталат. Бул нерсени сиздер базарлардан, чоң маркеттерден, дүкөндөрдөн же болбосо атайын жанагы татымал соус саткан жерлерден тапсаңыздар болот. 150 сом тегерегинде турат, ичинде бир топ эле бар. Өзү жука, катуу болот, андыктан муздак сууга салып жумшартып алабыз. Сууга салгандан кийин 1 мүнөткө жетпеген убакытта өзү жумшара түшөт. Ошол кезде этияттык менен чыгарып, тарелкага салып, андан кийин баардык азыктарды ичине салып орой беребиз. Биринчисин суудан чыгарып алып, экинчисин салып койсоңуз, биз орогончо кийинки кагазыбыз дагы жумшарып калат. Ошентип кезек-кезеги менен жасай беребиз. Салат жалбырагына сөзсүз түрдө творожный сыр салабыз. Андан кийин тооктун этин, бадыраңды, калемпирди салып, бадыраң менен калемпирди четтеринен ашырбай баардыгын тегиз салабыз. Кагазыбызды жыртып салбашы керек. Андан кийин эки четин бекитип, мына ушинтип оройбуз. Орогондон кийин тарелкаларга тизе беребиз. Бири-бирине тийсе жабышып калат, андыктан сөзсүз түрдө ортосунда бир аз аралык болушу керек. Эми табага өсүмдүк майын куюп, май ысыгандан кийин 2-3 салып кууруп алсак болот. Табанын көлөмүнө жараша эки жагынан кууруйбуз. Өтө кызарып деле чыкпайт, андыктан 30-35 секундада эле күчтүү отто кууруп алсак болот. Көп отто кармасак дагы жалбырактарыбыз карайып, өңүнөн кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан бир аз гана эки жагынан кууруйбуз. Аягында спринг роллду мына ушул соус менен беребиз. Сөзсүз түрдө бул соусту баарыбыз эле таанысак керек. Негизи ушул соус менен берилет. Бетине бир аз куюп, бетин бир аз кооздоп, өзүңүз каалагандай табитиңизге жараша салып бере берсеңиз болот. Мына ушундай рецепт болду бүгүн кыздар. Сиздерге жагат деген ойдомун. Эгер жасай элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө жасап, конокторуңуздарды таң калтырып, тамшандырып, өзгөчө даамдарды жасап бериңиздер. Болбосо терияки соусу бетиндеги ордуна бальзамический соус деле колдонсок болот, бирок терияки менен албетте даамдуураак. Мята чөптөрүн бир аз коюп койдум кооздук үчүн. Эгер бул ролл чоңураак болуп, киши көбүрөөк боло турган болсо, ортосунан кыйгачтап кесип койсок дагы болот. Өзүнчө салып берсек дагы болот. Кандай болсо дагы бул аябагандай даамдуу. Тамагыңыздар ар дайым даамдуу болсун, жасап көрүңүздөр. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.